жаңы корпус 16-17 жылы бүткөн. Ошол жакта окуп баштаганда окуучулар жетишпей калды. Могул корпуска, эски корпуска дагы окуталы дейт, биякта музей кылалы деп биякта чечим алынганда, биякта руководство айылдын, райондун эметип, анткени бул жерде пржевальский путешественник өлгөн да, ошого анан кийин орустар ушуну салып, бул кербен сарайда болгон, мечетте болгон, церковьте болгон ушул жерчи. Жети Күз районунун Кызыл Суу айыл аймагында учурда эң маанилүү социалдык объектилердин бири жаңы мектептин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул билим берүү мекемеси пайдаланууга берилген соң окуучулар үчүн заманбап шарттарды түзүп, айылдагы билим берүү сапатын жогорулатууга өбөлгө болот. Буюрса мынакей жакшынакай мектеп салынып атат. Жакшынакай алгылыктуу иштер жүрүп атат. Бизде кызыл суу, таза суу кирип атат дегендей, жолдор оңдолуп атат, мектептер салынып атат. Жакшы президентке да рахмат. Иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлерге баарына рахматын айтамын. Жакшы иштер жүрүп атат. Мынакей буну бар тартып койсор болот. Мынакей мектепке апарып атындагы. Кызыл Суу айыл аймагында быйыл курулуш жана инфраструктураны өнүктүрүү багытында иштер кеңири жүргүзүлүүдө. Аймактын бир катар ички көчөлөрү оңдолуп, жаңы асфальт төшөлүүдө. Ошондой эле ирригациялык жана жан сууларын өткөрүүчү лотоктор салынып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мына азыр эле биз турган жерибиз мынакей жаңыдан салып бүттү, бир айча болду. Мынакей асфальт, тротуар менен бардыгы тетиги общий эсеп менен алганда бир 4 километрден ашык жер асфальтталды. Ал 45 миллиондой сом кетти. Ага тиги кимдикен мамлекеттен жардам болду да, фонд развитиядан. Канализация, водопроводдорду казып аткандан кийин токтотулуп калды. Болбосо бул Чикаев көчөсүн эмес, дагы Бербаев көчөсү, Дыйканбаев көчөсү, детекте бизде бар Конкин көчөсү, ошонун баары уже асфальтталмак да. Анан могу жер казылып эметип бүткөндөн кийин ушунун баарын тапшыргандан кийин ушулар болот. А бияктар токтоткону менен тигинекей жалгыз өрүктө 1,5 километр көчө асфальтталды. Аяка 16 миллион сом Кызыл Суу айыл өкмөтүнөн сарпталды. Эмеге көлгө, азыр көлгө тетиги эмеге чейин кирпич, жылы сууга чейин толугу менен асфальт болду. Жергиликтүү тургундардын айтымында жолдордун оңдолушу айыл ичиндеги каттамдарды жеңилдетип, калктын күнүмдүк турмушуна оң таасирин тийгизип жатат. Азыркы кийинки кездердеги мына өлкөбүздө болуп аткан мектеп курулуштары болуп атат, жол курулуштары болуп атат. Азыркы бийликке рахмат. Жакшы өнүгүүлөр жүрүп атат. Мурда мындай жол жасалуу дегенди көргөн эмеспиз. Мурунку турган жолдорду түздөп койгонго болчу эмес, азыр асфальт төшөлүп атат. Мектептер этаж болуп салынып атат. Мектептер оңолбой да калган мурунку мектептер. Санатория жолдору жасалган. Аяка да көлгө, пляжга барып турганга жакшы жолдор жасалган. Жакшы жерлер бар. Мындан тышкары бала бакчалар жана жалпы дарыгерлик практикалык борборлордун имараттары оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Айыл тургундары үчүн эң маанилүү долбоорлордун бири болгон таза суу жана канализация системасын куруу иштери да параллелдүү аткарылууда. Жооптуу адистердин маалыматына ылайык, баардык курулуш иштери белгиленген графиктин негизинде аткарылып, объектилерди өз мөөнөтүндө бүткөрүү максаты коюлган. Бүгүнкү күндө Кызыл Суу айыл аймагында жолдорду оңдоо, социалдык объектилерди жаңылоо жана инженердик тармактарды өнүктүрүү боюнча бир нече ири долбоорлор ишке ашырылууда. Айылдарды өнүктүрүүгө багытталган мындай долбоорлор Кызыл Суу айыл аймагында гана эмес, жалпы Жети Күз районунда да калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган иштердин уландысы болуп саналат. Айгерим Кулатбекова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Жети Күз районунан.